Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта достук командасына келген жаңы оюнчулар менен тааныштырабыз. Ошондой эле намыс командасынын толук курамын айтып беребиз. Мындан тышкары Рустам Тыналиев эмнеге Сарыөзөнгө өтпөй калгандыгы тууралуу дагы кененирээк токтолобуз. Достук Көк Бөрүк командасы 2024 жылдагы республикалык мелдештерге даярдыгын улантып, курамды жаңы оюнчулар жана жаңы аргымактар менен толуктап жатат. Командага Медет Апык уулу жана Бексултан Абдикайдил уулу кошулду. Медет Апык уулу 1999 жылы Баткен облусунун Лелек районуна караштуу Миң-Жыгач айылында туулган. 2017-2018 жылдары Бишкектин келечек командасында Пегас аттуу аргымак менен укмуштуудай оюндарды көрсөтүп келген. Учурда жергиликтүү оюндарда жана аламан улактарда ийгилик жаратып келет. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Алеми Илимбек деген кайманы ысым менен белгилүү болгон Бексултан Абдикалил уулу 2000 жылы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Ак Терек айылында туулган. 2023 жылы 2-лигадагы Ош шаары командасында ойногон. Бүгүн 9 февраль күнү Нарын облусунун намыс командасы өзүнүн толук курамын жарыялады. Толук курам менен тааныштырып кетели. 1-чи Үсөнбек Жолдошбек уулу, 2-чи Алымбек Кедейбеков, 3-чү Султанбек Азамат уулу, 4-чү Тобокел Жамгырчы уулу, 5-чи Рустам Мүдүнов, 6-чы Сыймык Кайырбек уулу, 7-чи Мирбек Муташев, 8-чи Дөөлөтбек Нурманбетов, 9-чу Бактыбек Кемелбеков, 10-чу Дастан Русланов, 11-чи Таласбек Дүйшалиев, 12-чи Астаркул Табышев, команданын машыктыруучусу Сейитбек Анарбек уулу. Намыс командасынын курамы жактуу, дагы кимдерди кошсо болмок. Жана бул курам менен намыс 1-чи лигада чемпион боло алабы? Ой пикир калтырыңыздар. Буга чейин жогорку лиганын ынтымак достук командаларын ойноп жүрдүңүз эле. Бул жолу 1-чи лигадан сизди көргөн атабыз. Бул боюнча айта кетесизби? Бул боюнча болгондо буга чейин уш лигаларда ойноп жүрдүк. 1-чи лигада да ойногонбуз убагында. 1-чи лигага келип калганыбыздын себептери да бар. Жаш команда ушу тажрыйба алмашуу максатында башка командалардан сунуш болду. Намыс командасы менен сүйлөшүүдө бирөөбүзгө шарттарыбыз туура келди. Ошон үчүн намыс командасына келип калдык. Буга чейин Рустам Тыналиев Мурас командасына өткөнү белгилүү болгон. Эмне үчүн Сарыөзөндө ойнобой калгандыгы тууралуу Рустам Тыналиев айтып берди. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар байкелер, достор. Түшүнүп атам, барыңыздар мени жаман көрүп атасыздар. Бирок мен Сарыөзөндөн өзүм эле кетип калган жерим жок. Мен буга чейин жетекчилер менен, Аябек байке менен, ушу азыркы жетекчилер менен сүйлөшкөм телефондо. Баары чалышкан, мен айткам, составка кошкула, мен тартам буюрса Норска. Бир аз травма бар, ушу убакыт бергиле биртке. Норска чыгам, составка кошкула дегем. Мен аяктан 1 сом акча сураган жокмун, азыр Сарыөзөндө Аябек айтып атпайбы, келишим түздүк, анан сунуштаганбыз деп. Мен 1 сом акча сураган жокмун, просто убакыт сурадым, бир аз убакыт бергиле. Бүтүн кичине жакшы болсо эле, Норска чыгам, оюнга состав кошуп коела дедим. Негедер кошкон жок. Составдын курамы толук чыкты. Ошонун себебинен кеттим мен. Туура түшүнөсүңөр деп ойлойм.